Assalamu alaikum urmattуу Tez Kabar kanalının körүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы? Tez Kabar kanalı дагы да болсо Жалал-Абад шаарындагы сатыла турган үйлөрдү көрсөтүүнү улантып жатат. Бул чыгарылышта Жалал-Абад шаарындагы Көгарт кичи районунан сатыла турган 6 бөлмөлүү жер үйүн көрсөтмөкчүбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Көрдүңүздөрбү? Биз Көгарт кичи районунда турабыз азыркы учурда. Жалал-Абад шаардык көрктөндүрүү жана жашылдандыруу чарбасынын ишканасынын маңдайынан эле мына ушул жол аркылуу түз барып туруп мына бул үйдүн артынан оң тарапка бурулсаңыздар сатыла турган үй жайгашкан. Мына бул жерде Жалал-Абад шаарындагы Байел банясы көрүнүп турат. Бир аз жүргөндө оң тарапта парк жайгашкан. Ал эми бул көчө аркылуу түп-түз эле күнчыгыш тарапка кете турган болсоңуздар, бул жакта Спутник кичи району дагы жакын жайгашкан. Жолдун сол тарабында погранчас жайгашкан. Ал эми биз бир катар сатыла турган үйгө барып, сиздер менен толугу менен маалымат алып келебиз. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Биз оң тарапка кирдик дагы эле мына бул сатыла турган үйдүн маңдайында турабыз туугандар. Азыр үйдүн ээси биздин жаныбызда турат. Бардык маалыматты толугу менен бизге көрсөтүп бермекчи. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Иштериңиз болуп атат? Бала чака, үй бүлө? Жакшы, Кудай. Сонун ака. Машалла. Ар дайым тынч болсун. Баарыбыз да ынтымак болсун. Үйдү сатууга койдуңуз анан? Койдук. Көгарт кичи районундагы эң эле тынч райондун Тынч район. жанында эле ушул жерде сиздин үйүңүз жайгашыптыр да. Канча бөлмө толугу менен? Толугу 6 бөлмө. 6 бөлмөлүү. Үйдүн узуну туурасы канча сырткы аянты? 13,5. 13,5. Охо, раса кеңейтип салыпсыз да. Бир чоң үй бүлө кеңири жашайт экен да бул жерде, Пышык кыш менен салыпсыз толугу менен айлантырып. Пышык кыш, анан подушка, сесмопояс баары. Бардыгы. Сесмопояс дагы куюлган. Сесмопояс. Астына подушка дагы кенен чоң болуп куюлуптур да. Плотно, жерден канча метр бийиктиги көтөрүлгөн? 70 сантиметр. 70 сантиметр. Узун тарабы 1 метрде эле чыгат экен, фундамент. Жакшы. Тыныке менен жабыпсыз крышасыны. Бар жок карагай. Бар жок. Карагай жыгачтар салынганбы? Торсундары, чорнобой. Бар жок карагай болгон. Бардыгы карагай, Терек аралашкан эмес. Жок, терек аралашкан. Жакшы. 13,5 13,5 узуну туурасы, Анда бир катар үйдүн ишин чогуу көрүп чыгайлы ака. Аябай сонун. Күнгө бет кылып туруп, күнгө бет кылып салып тур үйдү. Мына бул сол тарабында эркер сымал салыныптыр. Бул эркер сымал салынган тарабында чоң бир залы жайгашыптыр. Аны дагы бир катар ичинен көрүп чыгабыз. Көрдүңүздөрбү? Эгерде сиздер мына ушул үйдү алып кала турган болсоңуздар, ушул жерден тепкич жасайсыздар дагы, каалаганыңыздардай кылып дизайнда үйдүн сырткы ички ремонтторун толугу менен бүтүрүп аласыздар. Мынакей. Бисмиллахиррахманиррахим. Келгенде бул биринчи эле киргенде бул жер холл. Прихошка экен да, Өтө чоң го бул. Өтө чоң. Канча узуну туурасы прихошканын? Примерно. Узуну 7ге 4 да. Узуну 7ге 4. Бардык бөлмөлөрдүн фундаменти толтурулган, Толтурулган. Толтурулуптур. Аябай сонун. Үстү жабылыптыр. Чорнобой. Чорнобой жабылган. Чорнобой бардык бөлмөлөр, ылайы басылган. Алган адам үстүн эле потолокту жасап гипсокартон менен утеплять этип туруп эле каалагандай дизайнды түшүрсө болот экен да. Сесмопояс бул экинчи кабатты дагы жасап алса болот да каалоочулар, Жакшы. Сонун. Анда биринчи оң тараптан баштайлы ака. Оң тараптагы бөлмөдөн, Чоң мына бул жерде бир эшиктин орду калтырылыптыр, чоң эшикке расчет алыныптыр. Бул зал, Узуну туурасы канча чыгып калат? 9га 4 зал. 9га 4 узуну туурасы. Көрдүңүздөрбү? Өтө чоң бөлмө. Мына бул үйдүн күнчыгыш тарабында эркер сымал формасы, бул жакта 3 чоң терезеге орун калтырылган. Ал эми ылдый тарабында мына бул Байел баня тарабында, Курманбек кичи району тарабында мынандай 2 терезеси дагы калтырылган. Көрдүңүздөрбү туугандар? Өтө сонун жерде жайгашыптыр. Жакшы. Андан ары кийинки бөлмөнү көрө турган болсок, түздөгү эшикке кире турган болсок, бул бөлмө дагы бир спальный бөлмөсү экен. Фундаменти ичи толтурулган, толугу менен үстү чорнобой жабылган, бир терезенин орду калтырылыптыр. Узундук туурасы канча чыгат бул жак? 6га 4 тоже бул деле. 6га 4. 6га 4. Аябай сонун. Көрдүңүздөрбү? Узуну 6 метр, туурасы 4 метр экен. Жакшы. Андан кийин сол тараптагы дагы экинчи эшиктен кире турган болсок, бул бөлмө кандай детский бөлмөсү экен, Детский бөлмөсү. Күн батыш тарабында мына мынтип чоң терезенин орду калтырылыптыр. Узуну туурасы канча чыгып калат эми?
3'kө 4. 12 metr kvadrat ha? 12 metr kvadrat. Gördünüzдөр mü? Tak. Kiyinki bölmesi. Bul bölme dağı bir spalni bölmeken. Üydö tarapta toluğu menen Sputnik kiçi rayonu tarapta qara otursa bolot eken. Kança emi uzun turası? 4,5 4. 17-18 metr kvadrat çıkıp kalады eken ha? Жақсы. Bul bölme dağı astı toluğu menen tolturuluptur. Bul jakta dagı bir kiçinekey bölmesi jaygaşkan. Bul jak duşovoy bölme kılsаңыздар bolot. İçki daaratkana kılıp alsаңыздар bolot. Uzunu turası kança emi bul bölmenin? Bu 3'kö 2,5. 3'kө 2,5. Astı tolturuluptur ha? Bul жерге кандай канализациянын турбалары чыгарылганбы? Турбалар чыгарылган, даяр. Даяр. Ооба. Мына бул бөлмөдөн чыгарылыптыр, значит, сыртка, Жакшы. Ванна, туалет койсо болот. Ванна, туалет. Бул кеңели бөлмө экен да? Душевой кабинадагы киргизип алса болот экен. Жакшы. Мындай бир кичинекей терезени коюп алса болот экен окошко катарында. Андан кийинки эң акыркы мына бул үйдүн күнчыгыш тарабында, күнгөй бет тарабында оң тараптагы жайгашкан чоң бөлмөсүн көрөлү. Көрдүңүздөрбү? Мына бул бөлмө кухонный бөлмө туугандар. Үйдүн алды тарабында бир чоң сплошной терезе коесуздар. Үйдө тарабына дагы бир чоң сплошной терезе коесуздар. Толугу менен мына бул кухонный бөлмө. Узуну туурасы канча болот эми? 5'ke 5. 5'ke 5. 25 метр квадрат чыгат экен да? Аябай сонун. Көрдүңүздөрбү? Мынакей. Дизайны сонун экен үйдүн. Сейсмопоезду аябай калың кылып, сонун кылып туруп, прочный кылып коюптур. Толугу менен үстү чорновойлору жабылган, карагай жыгач такталары колдонулуптур, үстүнө жапканга толугу менен. Бардык бөлмөлөрдүн асты фундаменти толтурулган. Ички бөлмөлөрдү толугу менен бир катар көрүп чыктык. Алган адам мына бул дуалдарга шкатурканы кылып, анын үстүнө шпаклевканы берип, электромонтажын, электр чубалгыларын толугу менен тартып аласыздар дагы, каалаган заманбап дизайнда ремонт кылып, өзүңүздөрдүн вкусуңуздарга жараша ремонт иштерин бүтүрүп туруп жашай берсеңиздер, сонун шарттар түзүлүптүр. Жакшы. Анда сыртка чыгып толук дагы бир маалыматты берейли. Мынакей ака, үйүңүздү бир катар көрүп чыктык. Өтө сонун кылып туруп, узуну туурасын 13,5 13,5 кылып, чоң заманбап кылып, дизайнындагы сонун кылыпсыз да мындай үйдүн проектисинчи. Алды тарабын, күнчыгыш тарабын эркер сымал салып, мага эң өзгөчө жакканы бул үйдөн, урматтуу көрүүчүлөр, эң жаккан нерсе бул үйдүн мына бул кухонный бөлмөсүнүн дагы терезелери өтө чоң, сплошной терезени койгонго калтырылыптыр. Мына бул залдын бөлмөлөрүнүн дагы терезелери өтө чоң, стандарттык түрдө калтырылган. Андан дагы эң негизги бул жерде сүйүнчү катары айта турган нерсе, бул үйдүн ички бөлмөлөрүнүн ортосундагы перегородкадагы дуалдардагы толугу менен 1,5 кирпич болуп урулган. Көрдүңүздөрбү? Эч бир жерде камкыш колдонулган эмес. Нөлдөн баштап бүткөнгө чейин эле толугу менен бышык кыш менен, кирпич менен толугу менен бүтүрүптүр. Үстүнө сейсмопоезду куюптур. Алган адам эгерде келечекте каалоосу боло турган болсо, крышаны ачасыздар дагы экинчи кабатты тургузуп алсаңыздар болот экен. Шарты бар экен ага деле. Сонун ага, көз тийбесин. Ушунча мээнетти кылыпсыз. Жакшы. Эми жер соту канча сотук чыгып калат аянчасы? 7 сотук вообще. 7 сотук. Үйдүн артында канча расстояние бар? 12 метр расстояние бар. 12 метр. Тетиги бул темир жол, Ооба, темир жол ал. Темир жол. Мына бул жакта кандай ишкана жайгашкан эми? Ал мрамор завод. Мрамор. Таш иштетүү завод экен да? Ооба, таш. Мрамор таштарды чыгарган завод экен. Аябай жакшы. Мына ылдый тарапка, центрге деле жакын экен. Центрге, мэрияга, паркка, ылдый тарапта автобекетке дагы жакын экен. Бул жерге социалдык объектилер кандай жайгашкан? Мектеп, садик. Мектеп, садик бар жок жанында? Жанында. Жанында бар жок бар. Мына бул Когардын өзүндө бар, Когардын өзүндө бар. Каласа бул жерде частный садик бар. Частный садиктер бар, мектептер бар. Мектептер бар. Мына бул жакта колледждерге дагы жакын, университетке жакын. Аябай сонун. Көрдүңүздөрбү? Эң сонун шарт. Тынч район. Үйдүн артында 12 метрдин тегерегинде жер калыптыр, значит. Мына бул үйдө тарабычы? Биягында 2 метр иштеген. 2 метр чышталган чегерага чейин. Фундаменттен. Мына бул фундаменттен ары түп түз кетет экен. Көрдүңүздөрбү? Түп түз кетет экен. Ал эми үйдүн ылдый тарабында 6 метр. 6 метр. Чегерага чейин, 6 метр калтырылыптыр. Үйдүн алды тарабы дагы мына бул кошунанын үйүнө чейин, кошунанын дуалына чейин, заборго чейин. Мына бул жерде жол бар экен, чоң жол.
Туурасы бир канча? 12 метр чыгып калат туура. 12 метр жолдун. Жол 12 метрлик кенен жол калтырылыптыр. Мына бул примерно мына ушул жерден үйдүн алдына чейин мына ушул үйдүн 7 сотых жер аянтчасы экен. Көрдүңүздөрбү? Артында дагы хозпостройкалар кылса болот, огород кылса болот, Огород кылса болот. сарай салса болот. Кошумча дагы курулуш иштерин жасаса болот экен, Үйдүн артындагы бир катар көрсөтүп коелу. Мына үйдүн арт тарабындагы дагы мына бул чегини көрүп алыңыздар туугандар. 7 сотук жер аянтчасы. Мына бул жагын сүрдүрүп, түздөп, тегиздеп, даяр кылып коюптур. Бул жерге дагы кошумча курулуш иштерин жасасаңыздар болот экен. Андан сырткары бул жерге бир чоңураак кылып туруп сарайды салып, шаарда эле үйдөн чыкпастан дагы бизнести кыла берсеңиздер болот экен. Бардык шарт түзүлүптүр. Аябай сонун. Көрдүңүздөрбү? Документтери кандай анан бул үйдүн? Документтер жакшы, кызыл китеп өзүм атында. Кызыл китеп бар. Кызыл китеп бар. Бардыгы жайында. Бар жол жай. Аябай сонун. Эми баасын жарыялайлы. Канча дейсиз эми бул үйдө? Баасын эми $32,000 деп атабыз, эми түшүп беребиз да. $32,000 кеми болот. Кеми болот ооба. Реальный клиентке түшүп бересиз. Реальный клиентке реально түшүп беребиз. Жакшы. Варианттары болобу? Варианттары- Фатирге, автоунаага алмашуу Автоунаага жолдору. болот. Автоунаага алмашуу жолдору болот. Автоунаа болот. Акчасын деле аз-маз жетпей калса бөлүп берсе болот. Бөлүп берсе болот. Аябай жакшы. Анда экрандагы телефон номерларга чалып байланышасыздар. Баасын уктуңуздар. Реальный клиенттерге кичине түшүп берем деп жатат. Андан сырткары дагы кошумча варианттары дагы болот экен. Шашылыңыздар, алып калыңыздар. Башка бирөөгө кетип калбасын. Жалал-Абад шаарынын ортосундагы Көгарт кичи районундагы мына ушул 6 бөлмөлүү чоң заманбап салынган жер үйү сатылат. 7 сотук жер аянтчасы менен туугандар. Документтери толугу менен жайында. Мектепке, садикке, центрге, мамлекеттик ишканаларга, мына бул жердеги заводко, андан сырткары дагы тетиги жердеги азыркы Жалал-Абад шаарындагы Байел спа чоң банясына дагы, мончосуна дагы жакын жерде жайгашыптыр. Көрдүңүздөрбү?